Салам достор, майонез менен жасалган кезектеги дагы бир салаттардын бирин сунуштайын. Өз жөнөкөй болгону менен аябагандай даамдуу, көрктүү салаттардын бири. Бизге тооктун төш эти керек. Тооктун төш этин кайнатып алсаңыз болот, ошондой эле духовкага бышырып алсак болот, фольгага ороп, маринадтап. Ал эми мен бүгүн жөн гана кууруп алууну чечтим. Ал үчүн тооктун төш этин ичкерек кылып 2 же 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Ал эми маринад үчүн туз кошобуз, кара мурч, кызыл калемпир, ошондой эле бир аз соя соусун жана сарымсакты кошуп, баардыгын жакшылап аралаштырып, 30 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Эт бир аз маринадталып даяр болгончо башка азыктарды чарчы кылып майда туурайбыз. Бизге туздалган бадыран керек, ошондой эле сууга бышкан жумуртка жана сууга бышкан кызылча. Айта кетчү нерсе, эгер тооктун этин фольгага салып духовкага бышырсаңыз, жанына кызылчаны деле фольгага ороп духовкага чогуу бышырып алсаңыз болот алдын ала. Эми сковородкага бир аз өсүмдүк майын куюп, этти салып, эки жагынан кууруйбуз. Өтө күчтүү эмес, ортоңку отко коюп, бир жагын 4-5 мүнөт бышырабыз. Андан кийин экинчи жагына которуп, дагы кызарганча 4-5 мүнөттөй бышырып алсак, ошо менен этибиз даяр болот. Майы сарыгып бир аз муздаганча коюп коебуз. Андан кийин майда кылып этти дагы чарчы туурайбыз. Ал эми катуураак сырды болсо, эгер салаттын бетине себелей турган болсок, анда майда сүргүчтөн өткөрөбүз. Негизи аягында салат даяр болгондо эле өткөргөнүбүз жакшыраак болот. Эгер салатка аралаштыра турган болсок, анда сырды дагы майда кылып чарчы туурайбыз. Эми салатыбызды чогулта берсек болот. Мына ушундай майда темир шакекченин ичине чогултайын деп чечтим. Мен бүгүн ар бир катмарга майонез сүйкөйбүз. Тооктун этин, майонез, андан кийин бадыран, кайрадан майонез, жумуртка коюп, ошо менен баардыгын тезип чыгабыз. Бул жерде мен бир эле салатты ар кандай жолдо чогултуп көрсөтө кетейин. Өзүңүзгө жакканын тандап алсаңыз болот. Мисалы, бирине бетине сыр себелесек, экинчисине жөн гана кызылчаны себелеп койсок болот. Үчүнчүсүнө жумуртканын сарысын майда сүргүчтөн өткөрүп себелесек болот. Ал эми бул кызылчанын бетиндеги жашыл майдаланган фисташкилер. Экинчи тарелкага мен жөн гана баардыгын окшош чогултуп, бетине жумуртканын сарысын себелеп койдум. Кайсыңызы жагат? Сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Ошондой эле ушул эле салатты баардык азыктарды бир идишке чогултуп, бир аз кара мурч кошуп, майонез менен жакшылап аралаштырып койсок дагы аябагандай көрктүү, даамдуу салат болот жана жасалышы дагы жеңилирээк болот. Тарелкаларга салып же ошол эле темир шакекчеге чогултуп, бетине сыр себелеп салат жалбырактарын колдонсок, аябагандай көрктүү болуп чыгат. Кыздар, мына ушинтип кезектеги салатыбыз дагы даяр болду. Даамдуу, көрктүү, алдыда кыш мезгили дагы келатат. Кыш мезгилине дагы аябагандай актуалдуу салаттардын бири. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.